Саламатсыңарбы, балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чү чейректеги 29-чу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Демек, биз бүгүн сабакта аттуу сандар менен маселе, мисалдарды чыгарабыз. Татаал туюнтмаларды иштейбиз. Татаал теңдемелерди түшүндүрүү менен чыгарабыз. Анда азыр окуу китебиндеги 1130 маселеге көңүл бурабыз. Балдар, бул жерде окуу китебинде ката берилген жери бар экен, мен ошол жерди силерге белгилеп коеюн. Окуу китебинде могул жер 3-төн 1 эмес, 2-ден 1 деп кетип калыптыр. Ошондуктан, балдар, маселенин берилишин кунт коюп уккула. Талаанын аянты 150 гектар. Биринчи тракторист анын 3-төн 1-ин, экинчи тракторист биринчиден 23 гектарга көп. Калганын 3-чү тракторист айдады. 3-чү тракторист канча гектар айдаган? Бул жерде, балдар, биз маселенин кыскача шартын түзүш үчүн рим цифраларын пайдаланабыз. Демек, талаанын жалпы аянты бардыгы 150 гектар. Балдар, гектарды кыскартып га деп жазабыз. 150 гектар. Ал эми биринчи тракторист 3-төн 1-ин айдады. Демек, 150 бөлүнгөн 3. 3-төн 1 бөлүктү табыш үчүн биз 3-кө бөлөбүз. Ал эми экинчи тракторист биринчиден 23 гектарга көп айдаган. Демек, экинчи рим цифрасын жазабыз. Демек, 150-нү 3-кө бөлөбүз. 23-тү кошобуз, анткени 23 гектарга көп айдады. Эми 3-чү тракторист канча жерди айдаганын табасыңар. Демек, калганын 3-чү тракторист айдаган. Азыр биз маселенин кыскача шартын түзүп койдук. Эми силер өзүңөр чыгарылышын, жообун жазып коесуңар. Андан кийин окуу китебиндеги 1131 номерге көңүл бурабыз. Бул жерде аттуу сандар менен амалдарды аткаруу берилген. Силер аттуу сандар менен амалдарды аткараардан мурда биринчи аралаш аттуу сандарды майдалап алышыңар керек. Башкача айтканда, ушул жердеги кичинекей чембирдикке майдалап, анан амалдарды аткарасыңар дагы жыйынтыгын ыңгайына жараша ирилетип койсоңор болот. Ал эми 1132 номерде татаал туюнтмалар берилген. Силер бул жерде амалдардын аткаруу тартибин белгилеп, анан ар бир амалды астына мамыча түрүндө иштейсиңер. Акырында туюнтманын маанисин барабардан кийин жазасыңар. Ал эми 1134 номерде бир нече теңдемелер берилген. Бул жерде жөнөкөй теңдеме да, татаал теңдеме да берилген. Силер ушул теңдемелерди түшүндүрүү жолу менен чыгарасыңар. Эми, балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз аттуу сандар менен маселе, мисалдарды иштедик. Татаал туюнтманын амалдарын аткаруу тартибин белгилеп иштедик. Жөнөкөй жана татаал теңдемелерди чыгардык. Жана азыр силерге тапшырма, биз көптөн бери калдыктуу бөлүүгө карата мисалдарды иштей элекпиз. Демек, үйгө тапшырма номер 1 калдыктуу бөлүүнү мамыча түрүндө чыгар деген тапшырма. Бул жерде бир нече
мисалдар берилген. Силер ушул мисалдарды мамыча түрүндө чыгарып аткарасыңар. Анда эмесе биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.